Саламатсыздарбы? Жаматтык медианын студиясында Элди Собол программасынын кезектеги эфирин баштайбыз. Жана бүгүнкү биздин коногубуз медиа жетекчи, башка айтканда 3-канал телеканалынын жетекчиси, жарандык активист Жанат Токтосонова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Саламатсызбы? Чакыруңуздарга рахмат. Рахмат. Жанат айым менен биргеликте биз аймактагы медиалардын абалы тууралуу сөз кылабыз. Андан артса активизм дагы башка ошол сөз эркиндигине байланыштуу сүйлөшүп кетебиз. Ошол алгач эле суроо ошол Талас жергесинде телеканал түптөдүңүздөр, анан Бишкекте дагы бир нече медианы түптөп, андан кайра башка адамдарга өткөрүп берип, деги эле ушул медиа чөйрөсүндө жүрөсүз. Ушул аймакта медиа түптөө ачуу канчалык кыйын жана аны иштеп, мисалы коммерциялык туруксуздугун эске алганда канчалык кыйын? Бир чети кыйын, бир чети оңой да. Бул тармакта иштегенден кийин жол жобосун билип каласың. Бир жолу иштетип, биз Next FM радиосун Айбек Турдалиев жолдошум түптөп, андан соң биринчи Талас жергесин, андан кийин Кара Балтага чыгарып, анан аны телевиденияга айланткан. Экөөбүз чогуу иштедик. Мындай биринчи жолу ачып, аны негиздеп, ошол жолду өтө кыйын. Андан кийин өзүңдүн мындай бизнес процесси, кандай ачыш керек экен, аны кантип иштетиш керек экенин билип каласың. Андан кийин ошол схема менен кетесиң. Бирок албетте убакыт өзгөргөн сайын жаңы өзгөрүүлөр да болот. Ишиңде улам башкача модельдер менен иштешиң керек, адамдар менен иштешиң керек. Аймакта эң негизгиси ошол адамдарды табуу ылайыктуу. Ошол кыйын да, жамаатыңды түптөө. Бир нече жолу, мисалы үчүн, ар кандай учурлар болот. Ошол эле кыйынчылык болбосо, калганы бул эми мындай сүйүктүү ишиң болгондон кийин өтө деле оор эмес. Эми ошол көп жерде ушул медиа түптөлүп, анан кайра ишин токтоткон учурларды көп байкайбыз да. Бул ушул бизде өлкөдө эле эмес, биздин региондо да ошондой байкалат. Жаңы медиалар пайда болот, кайрадан ишин токтотот, же болбосо кандай бир багытын өзгөртөт дегендейчи. Бул бардыгы ошол эксперттердин пикиринде ушул каржылык маселеге барып такалат депчи. Анан канчалык деңгээлде бизде ошол медианы бизнеске коюу, монетизацияга өткөрүү, же болбосо тыйын түшүрүү багытын өткөрүү, ошол канчалык деңгээлде ишке ашып атат? Айрыкча ушундай жеке медиаларда. Медианы негизи Кыргызстанда бизнес катары кабылдоо дээрлик мүмкүн эмес. Чынын айтканда, негизги себеби биздин рекламалык, мисалы үчүн, биз коммерциялык телеканал, коммерциялык радио катары негизделгенбиз. Анан албетте журналисттик ишти алып барасың, себеби ошол аркылуу сага көрүүчүлөр келет. Анан бирок акыркы кезде биздеги объективдүү жана субъективдүү себептерден улам, объективдүү деген эми өлкөдө кризис болуп жатат, 3-4 жылдан бери бизге абдан сезилип атат. Биз азыр 60тан ашуун телеканал, мисалы үчүн, $2 миллион үчүн эле күрөшүп атабыз да. Бул сумма эселеп 10 эсе чоң болчу, ошол эле 5 жыл мурун. Андан ары, андан мурун, андан да көп болчу. Бирок телеканалдардын саны аз эле да. Анан ошондуктан азыр көп медиалардын, чын айтканда, кожоюндары өзгөрдү, ээлер өзгөрдү. Алар кээ бирлер жабып атат. Бул мыйзам ченемдүү нерсе да. Эгерде сен чындап эле жашай албасаң, анда жабылышың керек. Жок, саясий рупорду биз кое туралык, ага тийишпей. Медианы бизнес катары кароодо дагы кандай жолдор бар? Жок, эми ансыз дагы айта албайт экенсиң да. Себеби телеканалдар бир кезде гезиттерге окшоп, бардыгы бир кандайдыр бир саясатчыларга 2015-жылдан өзгөчө байкалган. Шайлоонун алдында кожоюндар өзгөрүлүп, андан дагы мындай айтканда саясатчылардын азыр энчинде телеканалдардын көбү, медиалардын көбү. Канчалык деңгээлде, мейли саясаттан сөз кетти, канчалык деңгээлде бизде аудитория ушул бул медиа саясатчынын рупору катары ачылган, саясатчы бир айныксыз, же болбосо мындай бир акыйкат маалыматты берүү бул экинчи эмес экенин, мындай максатыч. Ошол кантип ажыратып билүү барбы адамдарда ошонун?
мен негизи эле мисалы үчүн кесиптештерди ошол эле саясатчылар ээлик кылган медиаларды да бир эле адамдын камчысын чабат деп айта албайм. Алар албетте ар бир журналист мындай объективдүү өзүнүн атына иштегиси келет да, өзү жакшы эл көргөн маалыматтык продуктуну чыгаргысы келет. Бирок кризистик учурда, азыркы деле учурда ошол медиа саясатчынын бир рупору катары колдонулат, анын саясий куралы катары колдонулат. Бул Кыргызстанда гана эмес, дүйнөдө таралган. Менин оюмча эл дагы жакындан баштап ажырата баштайт. Мисалы үчүн 2020-жылы шайлоодо кайсы медиа кимге иштеп баратканы, иштеп бергени билинди. Акырындан мунун баары иргелет. Анан медиа дагы өзү тажайт да, мисалы үчүн бир эле телеканал бир нече жолу өзүнүн кожоюнун өзгөртүп, улам багытын өзгөрткөн сайын жамааты дагы тажап, келгиле биз мындай бир өзүбүздүн багытыбызда иштели деп ар бир медиа менин оюмча көз карандысыз медиага айланат бара-барачы. Өзүнүн редакциялык саясатын иштеп чыгат жана ошого бирок ал жетекчи же болбосо ал медианын артында турган адамдардын таасири маалыматтын акыйкаттыгына же болбосо ачыктыгына, бейтараптуулугуна таасир этпеш керек. Албетте таасир этпеш керек, бирок андай азыр болгон жок. Менин оюмча бир 5-10 жылда бул абал өзгөрөт жакшы жака. Себеби мисалы үчүн 10 жыл мурунку абал менен, 15 жыл мурунку абал менен азыркы медиадагы абал башкача. Бир чети каналдардын көп болгону, анан соц тармактардын өтө өнүккөнү, соц тармактардагы медиалардын пайда болгону, ар түрдүү булактар көп болгондуктан сен баары бир чындыкты айтууга туура келет да. Мунун негизги таасир этип аткан нерсе бул көрөрмандар, аудитория. Албетте. Эми бизнес катары кабылдоо, эми бул биз мисалы үчүн чындап айтканда көз карандысыз медианы иштетүү бул энтузиасттардын жумушу да. Анын азыркы бизнестин, азыркы жанагы рекламалык рыноктун абалын эске алганда мындай бир саналуу эле ушул тармакка көнүп калган, биз иштетебиз деп өзүнүн чын жүрөгү менен медиа деп күйгөн адамдар эле калып баратат. Ошол энтузиазм менен түзүлгөн, негизделген медиа бул сиздер көрүп турган жамааттык медиа. Албетте энтузиасттар отурат. Албетте энтузиаст. Эл аралык уюмдар жардам берип ушундай студия ачып берип атат. Бирок негизинен жерлердеги бөлүмдөрү, айылдардагы жайгашкан жана мультимедиа борборлору айыл өкмөттүн карамагындагы кандайдыр бир имараттарда акысыз турган менен жана ошол жердеги окуучулардын журнализмге кызыккан же болбосо кээ бир активист мугалимдердин жардамы менен гана сакталып турат жана маалыматтарды жеткирип атат сайтка. Аймакта иштөөнү биз жугум билебиз, ошон үчүн сиздерге ийгилик гана каалайбыз, медиалар көп болсун. Анан дагы бир суроо эмес, ошол баарлашалыкчы. Коммерция медиа, үч бурчтук медиа, реклама берүүчү жана аудитория. Ушул нерседе мисалы аудитория жакшы көргөн нерсени берсек, аудитория көбүрөөк көрөт. Көбүрөөк көрүлгөнгө реклама көбүрөөк берет деп айтабыз, мындай классикада. Анан эгер аудитория мисалы жалаң тигил же бул ырды берип эле башка эчтеке бербей эле же болбосо аябандай жанагындай эмне көрүшөт, мисалы жанагындай канжалаган же болбосо эми ушундай бир нерсени аудиториянын артынан кууган жакшыбы же кандай азыркы формула өзгөрдү? Бул 3 бурчтук балким 4 бурчтук болуп кеттиби? Албетте сен аудиториянын артынан реклама берүүчү да келет. Жөн эле клиптерди отура бербейсиңби, андан көрө бир эле адам алып. Биз дагы ошондо клип берген дагы телеканал иштеттик, ар кандай багыттагы медиаларды иштеттик десек болот. Анан негизи жаңылыктар, негизи окуялар, аналитика, сапаттуу журналистика баары бир аудиторияны тартат экен. Эми албетте жанагындай окуянын болгон жеринен берген скандалдар, ызы чуу деген сыяктуу сиз айткандай канжалаган учурлар дагы болот, аны да көрөт эл, аны чын айтыш керек. Анан журналистиканын максаты, журналисттердин максаты ошол окуяны эң биринчи болуп берүү да. Айтайын дегени, мисалы жана YouTube'дагы видеолордо азыр өчүрүп салат. Мунол өлдү, мунол эмне токмоктоп кетишти, могул кыз эмне деп атат, жылаңач бирөө экен дегенде аябай көп көрүлгөнгө чыкканынан айтып аткан нерсем да, мисалы
бизде эми кандай болот стандарттар эми бар. биз? Эми салтуу медиада сен өзүңдүн эми калыптанып калган редакциялык саясатың бар. Сен ар бир редакция өзүнчө чечип алат, биз момундай материалдарды бербейбиз депчи. Бирок эми телеканалдарда өзүнүн кандайдыр бир элге өтө одоно кетпейли, өтө момундай ызы чууну бербейли деген дагы бир стандарттар бар. Калыптанып калган себеби этика бар да, баары бир. Анан кийин ал эми YouTube каналдардын максаты көрүүчү аркылуу канча просмотр, канча көрөрман көп болсо ошончолук аларга акча көп түшөт. Ошондуктан алар жанында хайп аталыштарды коет, азыр өчүрүп салат, көрө кал. Анан алар ошол эле салтуу медиалардын видеосун алып, бул биздин блогерлер десек болот. Алар дүйнөнүн ар бурчунда жашайт. Мисалы үчүн атактуу Санжар Калматай да, ошондой сыяктуу адамдар, алар үчүн бул акча табуу жолу. Бирок бул дагы акырындан мисалы үчүн менин ошол YouTube каналдардын, миллиондогон YouTube каналдарын иштеткен кесиптештерим бар. Алар айтат, биз ошол эле мисалы үчүн Азаттыктын форматында сапаттуу медиа менен, бирок YouTube көрүүчүсү үчүн кызыктуу дагы видеолор чыгаргыбыз келет депчи. Демек ортодон бир синтез, бир симбиоз болуп атып, акырындан анын дагы сапаты, чындыкты көрсөтүп аткан стандарттарды колдонуп, бирок албетте көрөрман үчүн кызыктуу видеолор дагы ошондой чыга баштайт акырында. YouTube каналдарга кайра келебиз, бирок азыр бизде аймактагы мен өтө бүгүн оптимисттик көз караштамын. Оптимизм сөзсүз керек. Оптимизм болбосо иш алда жылбайт. Эми ошол аймактардан жазып эме жашоосун медианын иштеген адам окшойт, суроо берип аткан, азыр да суроо берип атат. Аймактарда мамлекеттик кызматкерлерден маалымат алуу өтө оор, интервью берүүнү каалашпайт. Кандай ойлойсуз дейт? Бул албетте маселе. Жана мыйзамда дагы 14 күндө караш керек деген бир жобо бар. Мисалы үчүн сен маалымат үчүн кайрылсаң, алар 14 күн. Эми албетте жаңылыктарда мүмкүн эмес. Бүгүнкү маалымат 2 сааттан кийин эле эскирет, 1 сааттын ичинде эле эскирет. Биз үчүн дагы оор. Биз албетте мындай таласта кичине бара калып эле, кабинетти ача калып, шарт тосо бирөөнү кармай калып маалымат алганга аракет кылабыз. Буга бизге түз эфирлер да жардам берип атат. Facebook'тагы, Instagram'дагы. Себеби адам көрүп, сиз түз эфирдесиз десе, ал ошондой кээ бир учурда маалыматты бере калат да. Бирок бул маселе, менин оюмча, ошол мыйзамды өзгөртүш керек. Журналисттер менен блогерлер боюнча оюңар кандай деп дагы атат. Эми бул негизги суроо экен, бирок ошондой болсо да жана кайра YouTube'га кайрып келсек, мисалы YouTube, ошол эле Instagram'да эки чоң азыр элдерди өзүнө буруп аткан, TikTok'ты эске албаганда, бирок TikTok'та аябында өзүнүн көрөрманын чоңойтуп атат. Бирок эми ал жана салтуу медиага YouTube менен Instagram азыр кадимкидей конкуренция дейбизби, же алардын катарын толуктап атат дейбизби? Биздин көзүбүзчө кайра мүмкүнчүлүк дейбизби? Мисалы поликлиника кайра эми монетизацияга өттүк дейт, мисалы гезити токтоду дейт, чыкпай калган. Анан сайтыбыз менен YouTube'дан биз эмет акча таап атабыз дейт. Сайтында баннер сатышат экен, монетизация кылып, YouTube баракчасын монетизация кылган. Деги эле ушул блогерликти кошуп салыш керекпи медиага? Кандай деп ойлойсуз? Журналисттерди блогер кылалыкпы? Колдоо журналисттер айрымдары блогер болуп кетти. Алар ошол эле учурда өзүнүн эми азыр жана жеке бренд дегенде ар бир адам өзүнүн жеке брендине аны өнүктүрүүгө аракет кылып атат. Себеби азыр эгерде сен соц тармактарда жок болсоң, эгерде сен блогер катары таанылбасаң, сен журналист катары таанылбай калышың мүмкүн да. Ошондой болуп аткан учур, эми муну биз каалайбызбы, ошондой болуп атат. Жана дагы бир суроо. Ошол журналист, блогер болсо канчалык деңгээлде маалыматтын акыйкаттуулугуна таасирин тийгизет? Блогер бул субъективдүү өзүнүн пикирин жазат. Муну биз сөзсүз эске алышыбыз керек. Биз жөн эле мындай абстрактуу карабай, ошол эле шайлоону карашыбыз керек. Мисалы үчүн 20-жылдагы кышындагы шайлоону. Блогерлер кайсы саясатчылар менен иштеди? Алар кимден акча алды? Тилекке каршы бизде блогерлер саясатчылар менен иштешет, аларды макташат, тааныштырышат элге, ушундай жигитти карайлы, ушундай бир жаңы адам пайда болду деген сыяктуу элге жар салышат. Ошол эле учурда Дудь, мисалы, Юрий Дудь аймактагы советтик өлкөлөрдөгү эң популярдуу блогер деп аталат. Бирок ошол эле жерде ал
журнализмдин этикасын карманат да. ооба. Мисалы бир нерсени Негизи эле өзүн эми айтып атканда мен балким туура эмесмин, бирде ушул белгилеп туруп айтат. биздин аймактын рыноктун өзүнүн мындай бул кичинекейлигинен да, өтө чакан экенинен, ошол эле Россияда башка мыйзамдар менен алар иштешет. Блогерлер боюнча айта кетсем, мен каршы эмесмин блогерликке, Инстаграмга реклама сатууга, бул өзү мыйзам ченемдүү көрүнүш да. Бирок Россияда ар бир блогер, мисалы үчүн, эгерде ал акча тапса, ошол эле Юрий Дудь реклама деп биринчи белгилейт, биринчиден. Экинчиден, ал ИПВ же бир кандайдыр бир юридикалык жакты түзгөн, анда адамдар иштейт, ал компания ошол түшкөн акчаны ак көрсөтөт. Актай көрсөтөт, то есть баары таза, прозрачно да, мындай айтканда. Канча ал Юрий Дудь канча акча тапканын биз баарыбыз көрө алабыз. Канча мисалы үчүн салык төлөгөнүн көрө алабыз, канча адамга айлык төлөп атканын көрөбүз. Ачыктык, менин оюмча, мен цензура жана башкага каршымын, бирок ачыктык керек. Эгерде бизде блогерлер жакшы акча таап атса, аны таза өткөрүп, банк аркылуу көрсөтүп, баарын салыктарды төлөп эле сыйлоо катары жана өзүнүн сөзүн реклама катары белгилеш керек. Бул сөзсүз болуш керек да. Мисалы үчүн Германияда өтө чоң катуу стандарттар. Анда реклама, мисалы үчүн, посттун аягында эмес, башында жазышың керек. Бул азыр реклама, бул рекламалык пост депчи, мисалы үчүн. YouTube деле азыр ошол белгилөөнү коюп атат, маркерлер. Сөзсүз. Бул керек. Көрө баштасаң, бул видеодо түздөн түз реклама бар себеби деп. Салтуу медиалар биз, мисалы үчүн, жакшы абалда болбой атабыз да, себеби биз ачык көрсөтүшүбүз керек. Биздин жумуш өтө лицензияланган, өтө текшерилет, мыйзамдар өтө көп биздин ишибизди мындай караганчы. Ал эми блогингде мындай болбой атат. Бирок эми азыр мен бир мыйзам киргизилиши керек деп айта албайм, себеби азыркы конъюнктура, саясий абал ошондой болуп атат. Азырынча балким эрте, бирок тапкан акчаңды адал көрсөтүү, менин оюмча, бул кийинки кадам болуш керек биздин блогинг үчүн, блог тармактар үчүн, блогерлер үчүн. Кайрадан өзүн журналистикага кара келсек, суроо берип атат. Жаш журналисттер үчүн сиздерде тажрыйба өтүү мүмкүнчүлүгү барбы дейт? Албетте бар. Азыр кайсыл жерде 3-канал? 3-канал өзү Талас жергесинде ишин алып барат. Жана жакындан баштап ушул республикага да кайрадан чыга баштады, бирок ал башкача ат алып, анын багыты дагы башкача болот да. Демек Таластан жазып атышат бул. Таластан албетте сиз келсеңиз болот. Биздин дарек Атай Гомбаева көчөсү 130. Биздин эшиктерибиз сиз үчүн дайыма ачык. Келип, тажрыйба өтүп, жана өзүңүздүн дагы көп нерсени үйрөнүп, албетте иштешсек болот. Мен дагы контакттарымды алайын. Эмне талаптар бар, мисалы, ар бирлерден кызыгуу, жана жазганды билүү, кат сабаты жоюлган болсо адам, китеп окуса, жазса, ооба, биз аркылуу көп журналисттер өттү. Алардын, мисалы үчүн, Мирбек Айтыкеев сыяктуу, Нурел Султанов жана башка көптөгөн журналисттер бизде иштеген, тажрыйба алган. Ар бирин атап, ар кандай тармакта өздөрүн табышты, журналистикада гана эмес. Ошон үчүн азыр, мисалы үчүн, бир кызматкер, биз кесиптешибиз азыр жергиликтүү аймактык талаш шаардык кеңешине өзүнүн ат салышып атат. Ошондуктан мүмкүнчүлүктөр биз баарына, мен мисалы үчүн өзүм эч качан билимимди, өзүм тажрыйбамды аябайм, себеби мен дагы көп нерсе үйрөнөм. Жаштар азыр ушунчалык кыйын, алардан канча деген маалыматты, канча деген билимди аласың. Активизм менен журнализмди айкалыштыруу мүмкүнбү? Мен өзүмдү журналист катары эсептебейм да. Эрежелерге жана Сабыр мырза, кандай эрежелерди сакташыбыз керек, жана кандай бир этикаларды өзүбүзгө мен өзүмдү, мисалы үчүн, журналист деп атай албайм, себеби мен саясий активист катары дагы көп нерсени айттым да. Өзүмдүн пикиримди айтам жана жазам. Сиз журналистсиз да, биз таанып. Журналист болгом, иштегем. Анан кийин мен кадр сыртында ошол медианы уюштуруу, продюсер катары иштегем, жана тажрыйбам башкаруу, медианы башкаруу тармагында иштегем. Анан жакындан тарта өзүм Жандан деген YouTube каналын ачып, ошол жака саясатчылар чакырып, алар менен маектерди уюштуруп атам. Мени кызыктырганы саясат жана ошол активизм, адамдардын саясаттагы ролу, орду, алардын пикири. Анан кийин мен үчүн дагы бир, менин оюмча, журналист саясатчы боло алат, бирок саясат менен активизм, журналистиканы аралаштырбаш керек да.
менин жеке пикиримде Сиз өзүңүз мисалы блогерсиз, активистсиз, медиа менеджерсиз. мен бирок журналист эмесмин. Менеджерсиз да бар, медиа ооба, менеджер. ооба. Бирок ошол эле учурда бирок Мен эч жерден бирок өзүмдү журналист деп ата албайм да, себеби андай акым жок. Мен өзүмдүн жеке пикиримди айтып атам. Субъективдүү, мен өзүм жарандык активист катары жана 5-октябрда эле чыгып өзүмдүн пикиримди айттым эл алдыначы. Ошон үчүн өзүмдү мындай активист, жарандык активист катары көбүрөөк багыттым. Кандай экен жарандык активизм? Же болбосо блогинг? Чыдабай кеткенден болот экен да. Себеби мен ошол күнү 5-октябрда мисалы үчүн өтө эме албетте окуялардын өнүгүүсүн карап жаттым, бирок мен негизи башка эле жумуш менен алек болуп аткам. Биздин эле редакциянын кадимки жумушу, реклама жана башка мисалы үчүн программаларды даярдоо, анан кийин окуяларды көрүп эле 5-октябрда Таласта ошол театрдын алдында эл чогулуп шайлоого, шайлоонун жыйынтыгына өзүнүн көз карашын билдиргенде мен дагы ошого чыдай албай койдум да. Чыгыш керек, айтыш керек. Ага чейин реакция митингдерине да катышкам Бишкекте жүрүп. Себеби мунун баары кайдыгер карап турсаң, өлкөбүз каякка баратат, менин балдарым аякта жашайт, кандай өлкөдө жашайт, биз кандай өлкөдө жашайбыз. Анан албетте мен 10-жылдагы окуялардын, андан кийинки ага чейинки 5 жана азыркы окуялардан ушунча адамдын өмүрү, ушунча адамдын күрөшү жөн эле бекер кетеби депчи. Ошол бир өзүңдүн ичиңдеги акыйкатты издөө дейсиңби, же болбосо кандайдыр бир чыдап мындай бир өзүң пикириңди айтпай баары менен достошуп жакшынакай жүргөн оңой да. Өзгөчө бизнесте иштериң жүрсө жүрөм десең, сен бул өлкөдө өзүңдүн көп мындай көрүнбөй жүрүшүң керек, тынч. Бирок ошого бир жүрөк жол бербей атат. Анан ошон үчүн ушул Жандан долбоор тууралуу эки ооз сөз сүйлөп кетсек, бул кимдер чакырылат, анан эмнеге негизделген? Эгер кандайдыр бир пикир, мисалы сиз менин пикириңиз менен карама каршы келген адамдар болсо кандай болот? Менин пикирим менен карама каршы келген адамдарды чакырабыз албетте. Бирок негедир алар келе элек. Мен чакыруума карабай, себеби суроолорумду көрүп кичине кооптонуп атышат окшойт. Мен башка адамдар балким бербеген, же болбосо өзүм чындап билгим келген суроолорду ошол конокторума бергим келет. Мени саясат жандан, себеби Кыргызстанда мисалы үчүн мен программамды чыгарганда комментарийлер жазат да. Ушундай мисалы үчүн Болот Темиров жөнүндө чыгарганда, же Руслан Акматбек, же ошол Элдар Абакиров 3 каарман болду. Ушундай адамдар бар турбайбы деген. Демек кыргыз саясатында ушундай дагы инсандар бар турбайбы депчи. Мен ошол адамдарды көрсөткүм келет. Элге тааныштыргым келет. Алардын чындап эле Кыргызстанды өнүктүрүү планы бар экенин, алардын жигери бар экенин. Жандан да айтты беле, жанагы Бакиевтердин немесинде ооба, секретариатта иштегенин. Ооба. Бирок жакшы анда. Эгер ал ньюс эме чыгып атса, жаңылык чыгып атса силердин интервьюңардан. Демек Дудьтун форматында экен да? Ооба, бул узак интервью. Мен дайыма башынан эле айтам, сиз шашпайсыз, мен сизди бир эле суроону бербейм. 1-2 сааттай болот. 2 сааттай интервьюну мен 1 саатка чейин кесем. Даярданабыз. Ал мен өзүм даярданам албетте. Анан ыңгайсыз да суроолор болот, менин оюмча. Бирок ошол адамдын көз карашын, чыныгы ички көз карашын биз мындай көп учурда формалдуу мамиле кылабыз го, мындай. Жөн эле айтып коебуз. Ооба, кошулам же кошулбай макул эмесмин деген сыяктуу. Ошонун чындап эле ички мотивтерин алып чыгуу, анын таржымалын көрсөтүү. Ошондон силер эми дагы мындан да кызыктуу, жакшы, дагы чындап эле жандандчу каармандар, адамдар келет деп деген ойдомун. Локацияларды дагы өзгөртөсүңөр, кийин? Ооба. Азыр бир жерде отурам. Мен максатым ошол эч нерсе мындай меймандан жана менден эч нерсе алаксатпаш керек. Жөн эле бооз эле же ак эле фондо тартылат. Жөн гана ошо каарманга эле көңүл бурулсун дегем да. Эчтеке болбосун. Тематика келеби жандан проектисе? Мисалы кандай бир тематика боюнча, мисалы бүгүн биз бир багытта сүйлөшөбүз, мисалы Витспид тууралуу эле дагы башка. Эгерде ал чындап эле бир чоң медиага айланса, андай болот албетте. Азырынча мени кызыктырган саясат жана активизм. Кайрадан аймактарга алып келсек, аймактарда адамдар сөзсүз сүйлөшөт, көбүнчө ошол адамдар сөзсүз ушул журналист болуш үчүн бир медиада иштеш керек,
бир жерге барып ошол ишке кириш керек деп ойлошот да. Азыр кээ бир адамдар ошол YouTube ачып, же болбосо кайсыл жерде болсо да өзүнүн кандайдыр бир блогдарын ачып, Instagram ачып, өзүнүн медиасын түптөгөнгө кандай карайсыз? Мисалы ошол эле блогинг эмес, мисалы ар кандай блогдарды алып туруп эле жаңылыктарды алып кайра жарыялоо. Мен негизи жакшы карайм. Себеби айыл өкмөттүн жаңылыктары депчи. Ооба, себеби менин тааныштарым аймакта жашап эле өздөрү кесипке эмес, башка эле кесиптин ээлери же болбосо башка эле тармакта иштеп, мисалы үчүн бир Талас районундагы айылында таанымал бир блогер жашайт. Ал YouTube каналдарын ачып, айына бир нече миң доллар табат да. Айылда эле жашап атып. Ал өзүнүн жашоосун оңдоп алды, өзүнүн үй бүлөсүн ошол аркылуу багып атат. Демек, жанагы эле бул креативдүү бир экономика болуп атат да. Ошо аймактарды ошол аркылуу өнүктүрсө болот деп мен ишенем. Анан буга мен позитивдүү көз караштамын, себеби алар жаман нерсе жасаган жок. Медианы эми медиа деп аташ деле, эми ал балким стандарттарды азырынча алар жок, эгер карманса анда андан сонун. Карманбаса деле мейли ошол адам өзүн багып атканына, өзүн ошол креативдүү бир көз караш менен ачып ошону иштетип атканына мен ошого деле сүйүнөм. Себеби аймакта жашаш чындап эле оор, мындай бир жумуш табыш дагы, анан кийин айлыктар дагы аз. Ошондуктан мен ар бир позитивдүү ушундай бир көрүнүштөргө мен албетте өтө кубанам. Мисалы, Таласта кандай айыл өкмөт бар? Эң алысыраагы? Мисалы үчүн эми Маймак бар. Маймак жаңылыктары депчи. Ооба. Бир күн эле видеону коюп, мына биздин Instagramга азыр телефондон кетип атат, түз эфир. Ооба. Мисалы, Маймак жаңылыктары. Бүгүн Маймакта тигиндей болду, мындай болду деп айткан. Маймак демекчи Таластан, ооба мен Таластамын дейт. Журналистика тармагында кызыгамын, 3 канал 5 талант деген мырза дагы иштейт. Журналистика багытында окутуулар, долбоорлор болуп турабы дейт. Ооба, болот. Негизи бул пандемияга байланыштуу биз кичине абалыбыз эметип калды. Эми кандайдыр бир жабыркап калдык да, чындап эле коммерциялык жактан. Биздин эми жашырганда эмне, биздин түшкөн акчабыз азайды өтө эле. 80%, 90% жоготуулар болду да. Анан кийин ошондон уламда журналистика деген бул журналисттик продукту чыгаруу, медианы иштетүү көп акчаны талап кылат. Ошондуктан айрым журналисттерибиз да мен кош айтышты, кыскарттык коллективди. Анан албетте эми кайрадан бирок ошол эле оптимисттик көз караш менен жок, биз иштейбиз, биз медиа, биз жаңылыктарды чыгарабыз, биз түз эфирлерди чыгарабыз, биз комментарийсиз деген рубриканы 1 сааттык, 2 сааттык эфирлерди чыгарабыз деп туруп ошондой демилгелеп жатабыз. Ошондуктан иш улана берет. Келиңиз. Сонун Instagram баракчадан келген суроо экен. Жамааттык мультимедиа борборлор боюнча эмне айтып кетесиз деп. Жамааттык медиалар окугансызбы, киргенсизби? Next FM менен кошо Таласта Мост деген жамааттык медиа, жамааттык радио ачылган. Албетте уккам, аларды менен таанышпыз, билебиз. Анан азыр мына студиясын Бишкекте ачып атканына мен да кубанычтамын. Сиз эми көбүрөөк билет болушуңуз керек ал боюнча. Ооба. Сөзсүз түрдө жамааттык медиада иштегендер окшойт. Албетте жамааттык медиага келген конокторду биз айтабыз. Эгер жамааттык медиадан, мультимедиа борборлорунан көрүп аткан болсоңуздар, сөзсүз түрдө сиздерге барат коноктор. Биз аябай сиздерди сунуштайбыз. Сизди да сунуштаймын. Эгер бир кандай бир аймакка барып калсаңыз, башка ошол жердеги жамааттык медиаларга сөзсүз биз сизге буклет беребиз азыр эфир бүткөндөн кийин. Ошол болуп калсаңыз сөз башпаңыз. Рахмат. Көрүп коюңуз, алардын иштеринен жаңылык жазышат. Кыргыз медиа чекиткейжиге кирсеңиз, ошол окуучулардын жаңылыктарын окуй аласыздар. Эми ошол жыйынтыктоочу суроо кылалык. Эфирибиз аягына чыгып калды. Бүгүнкү күндө ошол журнализм же болбосо ошол медианын кандай мүмкүнчүлүктөрүн көрүп турасыз? Кайсыл жака өнүгүш керек? Мисалы, аймактагы медиалар бизди көрүп аткан болсо, аймактагы журналистикке кызыккан активисттер көрүп аткан болсо, кандай багыттарын аракет кылышыбыз керек? Кандай мүмкүнчүлүктөрдү көрүп турасыз? Албетте бул соц тармактар, блогинг сапаттуу, бирок колдон келишинче менин оюмча биз окутууларды көбүрөөк жүргүзүшүбүз керек да. Эл аралык уюмдардагы ошол медиа кызыккан адамдарды чогултуп аймактарда кандай стандарттар бар, биз кандай маалыматты бере алабыз, бере албайбыз деген сыяктуу ошо сөзсүз окутуулар жүрүш керек.
Бул түз эфирлер ар бир соц тармакта азыр түз эфирлер бар. Азыр контент дагы жанагындай роликтерди, ар кандай программалар дагы бар. Видеолорду чыгаруу, аудиолорду чыгаруу, подкастинг. Подкаст деген бул жаңы радио. Биз мурда иштеген эле радионун жаңы түрү. Жана Clubhouse деген сыяктуу тиркемелер, мисалы үчүн менин оюмча дагы мындай тиркемелер көп жаралат. Кандайдыр бир аудио менен же видео менен баарлашуу. Ошол негизги багыттар. Анан мүмкүнчүлүктөр өтө көп. YouTube'да өнүктүрүү. Сөз түрдө ушул азырынча акысыз, азырынча деп атышат го, баардыгы акылуу болот деп коркутуп атышат бизде соц тармактарды. Бирок ошондо болсо дагы мүмкүн болушунча соц тармактарды колдонуу бул биринчи очередте, биринчи кезектеги мүмкүнчүлүк. Анан кийин мен ошол көп эле аймактагы блогерлер менен таанышмын. Эң негизгиси биз акыйкат болушубуз керек да. Бирөөнүн камчысын чаап, анын акчасын алып алып, анан ага тойлоп кайра башка эртеси күнү башканын бирөөнүн акчасын алып, бул өтө жакшы жолго ап барбайт адамдын өзүнүн. Жана тролль болуп эми иштеди кесиптештер, мисалы үчүнчү. Бот жанагындай ар кандай пикирлерди калтырып, ар кандай саясий топторго иштөөгө туура келип атат эми тилекке каршы. Бул да бир бөлүк да азыркы медианын, азыркы кыргыз журналистикасынын. Бирок ошол кичине адамды бузуп коет экен, мындай инсан катары. Ошого көп барбай өзүбүздүн чындык үчүн иштейли. Рахмат сизге. Урматтуу көрөрман, биздин студиябызда, Жамааттык медианын студиясында 3 канал телеканалынын жетекчиси, блогер азыр YouTube'дагы жандан блогингдин жосо каналдын алып баруучусу Жанат Токтосунов болду. Сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайм атайын келгениңиз үчүн. Рахмат сабырыңызга. Чоң рахмат.